Саламатсыздарбы, Нур телеканалының эфиринде чоң формат программасы. Бир нече жылдан бери Өзгөн районуна караштуу Бабашул айылынын тургундары ынтымагы кыдырап келет. Ага айыл элинин эки урууга бөлүнүп, айыл атын өзгөртүү маселеси себеп болууда. Бабашулдун урпактарыбыз деген тургундар аталган ысымдын өзгөрүүсүнө каршы, ал эми экинчи тарап айыл атын өзгөртүү талабын коюп келишет. Учурда эки тарап болуп бөлүнүп жаткан бир айылдын жашоочулары ыркы келишпей бири-бирин каралап мушташууга чейин барышууда. Бул маселеге чекит коюу максатын көздөп Бабашулдун тургундары Ош облустун администрациясынын алдында тынчтык митингин дагы жакында өткөрүшкөн. Кандай одан беле адам жокту. Эл үчүн иштейби, эл үчүн күйө турган адам барбы дейли Кыргызстанда. Колдоруна мыйзамдуулукту талап кылган жазуулар бар. Бул жарандар Ош облустук администрациясынын алдына президенттин облусундагы өкүлүн кабыл алуусун талап кылып чыккандар. Алар Өзгөн районуна караштуу Бабашул айылынын наамын өзгөртүлүүсүнө каршы экендигин билдиришүүдө. Бул маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келет. Анын кесепетинен бир айылдын жашоочуларынын ыркы кеткен. Учурда эки урууга бөлүнүп, пикир келишпестиктер жаралып жатат. Ал тургай бири-бирин токмоктогонго чейин барышкан. Биз тынчтык митинг менен келдик. Эч кандай төңкөрүш, революция кылабыз деп келген жокпуз. Биз жакшы ой менен болгону гана атабыздын аты сакталып калса. Бул окуянын чоо жайын билүүгө бүгүн аракет жасап көрөбүз. Ибраимжан мырза, сиз ушул Бабашул айылдын тургунусуз да. Негизи ушул айылдын аталышы кантип пайда болгон? Анан тарых таржымалы, анан азыр ушул боюнча дагы маалымат бере кетсеңиздер. Бахмал айыл комитетinin Дөмөл Ага өкмөтү олмада сельсовет этти. Бахмал айыл комитетине караштуу Дөмөл Ага сельсоветинде 9 айыл статусу бар, мыйзам түрүндө түптөлгөн. Ошо 9 айыл статусу бар 9 айылдын ичинде Бабашул айылы. Анан ошо Бабашул айыл дегеним кээ биркелери Бөксөжөл деп айтып атат. Бөксөжөл өзүнчө айыл. Ол айылдын дагы статусу бар. Бөксөжөл айылы менен Бабашул айылынын ортосу 2 километр. Ортосунда мектеп бар. Ошон үчүн Бөксөжөл өзүнчө статусу бар айыл, и Бабашул өзүнчө статусу бар айыл. Анан бул статусу бар айылды түптөгөн менин чоң атам Бабашул өзү ошо мен азыр айткан СССРдан мурда, мына илгери 17-жылы революция мезгилинен мурда курулган, түптөлгөн. Бұл ошол айылды Бабашулу токой басып калган жер, камыш баскан жер, суу чыкпаган жер болгон. Ошол мезгилде суу чыгарган, камышты жок кылган, анан айылдын шартын түзүп берген канал алып келдирип. Ошентип ошо айыл түптөлүп калып, ошо биздин чоң атабыздын кылган эмгеги үчүн Бабашулу айылы деп болуп калсын деп ошол болуп калган. Ошондон бери мына азыр эсептесек, где-то бир 300 жылдан ашып кетет. 400-500 жылдан туура эмес болуп калар. Кыскасы 300 жылдан мурда коюлган ат Бабашулу. Анан эми азыркы учурда ушул ат тууралуу 4-5 жылдан бери болуп келет. Эми статусу бар айыл болсо кандай кылып өзгөртүлөт? Ошондо пикир келишпестик азыр. Атын өзгөртөбүз деп экинчи тарап чыгып атат. Экинчи тарапка биз Бабашулдун баласы болуп калат экенбиз. Бабашулдун бизге жакпайт, ошон үчүн айылдын атын өзгөртүп бергиле деп атат, болчу. Ал эми биз бул адамдын аты болгон үчүн, чоң атабыздын аты болгон үчүн биз макул болбой атабыз. Олорго просто ушу Бабашулу аты жакпайт экен да. Болбойт экен, ошол эле. Кандай болот? Сиз ушул маселени дагы чоң жайын жакшы билесиз да. Азыркы учурда ошол демилге көтөрүп, ошол айылдын атын өзгөртөбүз деген тараптар, ошол адамдар кимдер болуп чыгат? Биздин угушубуз боюнча ал жерде айрым акимдердин да аты аталып жүрөт, айрым тийиштүү мамлекет органдарында иштеген дагы инсандар бар экен деген сөздү угуп жүрөбүз да. Бул канчалык чындык? Эми мен бул маселе боюнча 2021 жылдын 29 апрели күнү толук тааныштым да. Анткени ошол эсимде 29 апрель күнү Моңгол уруусунан бир 10 адам
ошол мезгилдеги губернаторубуз Жарасул Осмоналиевичке арызданып келишкен экен. Анан чакырып атат деп калды. Кирсем ошол 10 чакты адам отуруптур. Анан алар өздөрүнүн көйгөйү менен келдик. Ушундай биз Дөң Булак айыл өкмөтүнүн Бабаш деген айылында жашайбыз. Бизге ушул айылдын атын өзгөртүп беришиңер керек. Анткени биз тынч жашай албай калдык. Эки тарап тынбай урушуп атабыз. Алар эми бизди баягы келгинсиңер деп атат, өдөтөмөн деген бир топ сөздөрдү айтышты. Анан мамлекеттик органга негизинен жаран кайрылгандан кийин жарандар биз сөзсүз түрдө 14 күнүн ичинде карап жообун бергенге милдеттүүбүз да. Анан ошол губернатор буйрук чыгарып, атайын комиссия түзүп, комиссиянын төрагасы мен болдум. Биздин өкүлчүлүктөн атайын тиешелүү адистер кошулду. Анан өзгөндөн акимдин орун басары, айыл өкмөттүн башчысы, катчысы, андан сырткары бүт ошол Өзгөн районундагы ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү комиссияга кирип, анан эки урууну тең топтодук, жерине бардык. Биздин максат айылдын атын өзгөртүү эмес, эки элди ынтымакка чакырып, достоштуруп коюу болчу да. Анан биз баргандан кийин жыйынды кандай өткөрөбүз деп сурадык, кандай форматта. Анан айттык, ушу биринчи эки уурудан тең угалы, андан кийин биз сүйлөйлү деп. Анан эки тарап тең сүйлөштү, бирок ошол сүйлөшүп атып эле мындай бири-бири менен урушуп, бирине бири атака коюп, милиция кызматкерлери бар эле ажыратып калып аттуу туру. Анан Өзгөндөн барган жанагы аттуу баштуу аксакалдар ушу ынтымакка келгиле, эми бир айылда жашап атып мындай баягы урушуп талашканыңар башка эл журт үчүн уят, ынтымакта болгула десе, аксакалдар дагы угушпады, чынын айткандачы. Эми силер билбейсиңер, биздин маселени өдөтөмөн деген сөздөр айтылды. Андан кийин биз ошол жерде карап, атайын комиссия мындай протокол түзүп, протоколдун чечимин кабыл алдык да. Ошол чечимде көргөзүлдү. Ушул айылдын атын баягы кароо жагы айылдык кеңештин сессиясына сунушталсын деп. Анткени мыйзам боюнча айылдын атын өзгөртүү же өзгөртпөө бир гана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын милдети да. Биз сунуштагандан кийин бизге чейин дагы ал жерде райондук мамлекеттик администрациядан барып 2 жолу жыйын өчкөн экен, элдик жыйын. Прокуратура органдарына кайрылган экен. Прокуратура органдары дагы ошол бизге чейинки өткөн элдик жыйындагы, 2 жолку элдик жыйындагы сунуштарды айылдык кеңешке жиберген экен. Ушул айылдын атын карап, же өзгөртүп, же калтырып бергиле депчи. Анан 2021 жылдын 5 февраль күнү мурунку чакырылыштын депутаттарынын сессиясы өтүп, ошол сессияда карап, депутаттар чечим кабыл алыптыр. Бирок алардын кабыл алган чечиминде бул айылдын атын өзгөртүү жагын жогорку бийлик органдары чечсин деп чечим кабыл алып койгон. Бул боюнча түшүнүктүү эми. Камбулат мырза, ушул элдин негизги болгон талабы кандай болуп атат ушунда азыр? Кайсыл маселе мындай тез арада кантип чечип берүү мындай талабы барбы ушундай? Азыр элдин негизги тарабы, жана алам айтпадыбы, бир тарап ушул Бабаш айыл бойдон калсын дейт. Экинчи тарап жок, бизге өзгөртүп беришиңер керек, башкат коюшуңар керек дейт. Анан кечегиде дагы мына өзүңүздөр көргөзүп атасыздар. Ушул Бабаш уулудан келгенде Зиядин Исламович өзү айтты, мындай урушканыңар туура эмес, урушуп талашпагыла, ынтымакта болгула. Мен мына жакынкы күндөрү барып, буйруса силерди эки элди достоштуруп, ынтымакка чакырам деген сөзүн айтты. Буну абам дагы мына тастыктаса керек азыр. Эми бул мыйзамдуу жагын карасак да, Асылбек Саматович, ушул уруу болуп, топ болуп, ошо урушканды кантип токтото алабыз? Анан себеби бул окуяда буга чейин дагы жабыр тарткандар дагы болуп келгенде, анан коркутуп, үркүтүү ушундай ыкмаларды азырга чейин колдонуп келатат дейт. Негизи ушул эки тарап өздөрүнүн чындыгын далилдеш үчүн мыйзамдуу талаада кандай күрөш керек? Бул маселе мен ойлойм ачыкка чыккан эле ушул Өзгөн районундагы Бабаш айыл тургундарына негизи Кыргызстанда биз жакшы билебиз, көптөгөн ушу адамдардын аттарына коюлган инсандардын аттарына объектилер көп. Бирок бул жерде маселе кандай? Маселе ошол биринчиден ошол айылдын атын өзгөртүүнүн себептери кандай себептер? Экинчиден ошол маселени чечүүнүн мыйзамдуу жолдору менен кетип атабы же мыйзамсыз жол менен кетип атабы деген эки маселе бар да. Азыр жогоруда айтып кетти. Бул жергиликтүү кеңеш бүгүнкү күндө ошондой чечим кабыл алган чакта дагы ал жергиликтүү кеңештин чечими менен бул маселе чечилип кала турган маселе эмес. Себеби жергиликтүү кеңеш
ошол жерде жашаган элдин, калктын пикирин эске алып, ошондой сунуш түшкөндө колдоп чечим чыгаргандан кийин ошол чечимди жергиликтүү мамлекеттик администрацияга, райондук администрацияга, андан кийин райондук мамлекеттик администрация облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн аппаратына жөнөтүп, алар ошо тиешелүү керектүү документтерди тиркеп, андан кийин ушул ведомстволор аралык бул боюнча комиссия бар. Ошо географиялык аталышты ыйгаруу жана өзгөртүү боюнча ошолорго жөнөтүш керек. Ал жерде каралгандан кийин алар корутунду берсе, эгер оң корутунду берсе, анда өкмөткө азыр эми министрлер кабинетине жөнөтүлөт. А министрлер кабинеттеги ал маселени карап, эгер мыйзамга туура келсе, оң корутунду берсе, анда жогорку кеңешке сунушталат. А жогорку кеңеш ошону бекитип бериш керек. Бирок ал бекиткенден кийин өзүнчө мыйзам менен президенттин кол койгону менен гана күчүнө кирет. Ошондуктан мен ойлойм, эгер мыйзамдуу талап менен барабыз десе, жолдору бар, ушул тепкичтерди, таптарын баарын басып өтүш керек. Бул азыркы биринчи этаптагы чечим болуп атат. Тездик менен болот, же болбосо бир кайсынча бир убакыт талап кылат да бул маселени чечүү үчүн. Эми бул эгерде ошондой мындай да, бул жерде мисалы үчүн жергиликтүү кеңештин чыгарган чечимини ведомстволор комиссия колдой коюшту эле мүмкүн, корутунду берип. Себеби эмнеге? Себеби бул маселени жөн эле бир эле атты өзгөртүп коюшту эмес. Ал жерде маселе финансылык чыгымдар болушу мүмкүн, кандайдыр бир ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн, документтерге байланышкан. Ошондуктан бул маселени ар жактан талдап караганга мыйзамда жол берилет. Себеби ушу географиялык аталыштарды ыйгаруу жана аларды кайра атоо, өзгөртүү боюнча Кыргыз Республикасынын географиялык аталыштары жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын администрациялык аймактык түзүлүш жөнүндө мыйзамдары, ошондой эле өкмөттүн атайын ушул аталыштарды өзгөртүү, ыйгаруу боюнча токтом менен жобо бекитилген. Ошол жерде жазылган кайсы учурларда өзгөртсө болот, кайсы учурларда өзгөртпөсө болбойт. Ошондуктан мыйзамдуу жолу бар. Айта кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөргө, бул маселени чечүүдө биз Бабашулунун тургундарын экинчи тарабындагы биз эфирге чакырганбыз. Алар учурда биздин эфирибизге келе атканын маалымдашты. Бирок ошол эле учурда булар дагы өз пикирин, өз талаптарын айтып, жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы пресс-конференция беришкен. Анда биз ошого назар салсак. Булар айтып атат, 300 жыл мурун болду деп, 400 жыл мурун болду деп. Бул 400 жыл мурун болгон эмес. Кийин болгон тарыхыятты, көчөк ат коюшат. Мына ошондон баштап чыр башталат. Чырды өздөрү баштайт. Бул айыл биздин айыл. Ал айылда 2 үй жашайт да. Эми келечекте биздин дагы балдарыбыз, жаш балдарыбыз жакшы тынч жашаш керек да. Биз Кыргызстанда жашагандан кийин көп улуттуу адамдар жашайбыз. 21-кылымда жашап атабыз. Эркин жашашыбыз керек биз дагы. Биз дагы ушу жаш өсүп келаткан балдарыбыздын келечегин ойлойбуз. Булар кайрылганда, мурдагы булар жашап келген айыл, биринчи дыйкан айыл деп аталып келген. 58-жылы жалпы элдин чогулушу менен, элдин макулдугу менен ал жер бөксө жерде жайланышкандыктан бөксө жол деп аталып келген. Ушу бүгүнкү күнгө чейин аз сиздерге көрсөтөт, көп документтер бөксө жол болуп эле берилип келе жатат да. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай эки уруунун ортосунда талаш тартыш, чыр болгон эмес. Мына чырдын бардыгы бүгүнкү күндө жаралып жатат да. Мына ушундай позицияда Бабашул айылынын экинчи тараптагы ушул айылдын тургундары ушундай талапты коюп атышат. Ушул Бабашул айылынын атын өзгөртөбүз деп. Негизи эле Камболот Мусаевич, негизи ушул президенттин ошол облустун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн позициясы кандай болот бул боюнча? Кайсыл жакты мындай туура көрүп жатасыздар? Сиз ошол эле азыр Асылбек мырза да айтты да, бул мыйзам эгерде мыйзамдуу таласын өткөн болсо, бул ошол эле ошол өкмөткө дагы ушул чыгаша эсептери дагы бар депчи. Буга канчалык даяр? Биздин юристтин Асылбек Байкенин айтканы менен толук 100% кошулам. Анткени мыйзамда так ошондой көргөзүлүп жазылган. Эми биздин позициябыз ушул элдин ынтымагы, биримдиги гана да. Анан айыл Бабашул аталабы же башка аталабы, бизге ошол эл мындай ынтымакта, биримдикте жашаса болду. Мен мына атайын арыздарды көтөрө келдим. Могул жазылган арыздардын бардыгы
Бабаш Моңол уурусунан түшкөн арыздар да. Анан ушунча арыздар түшүп аткандан кийин эми биз дагы баягы мыйзамдуу жолун издеп көрдүк да. Анан айылдын атын өзгөртүү биздин ыйгарым укуктарыбызга кирбегенден кийин биз баягы мукураганда ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарына кайрылдык да, ошо сессияда карап бергиле депчи. Негизи байкашчы ушул документтерге кошо көтөрүп келипсиздер. Бул наразычылык негизи 4 жылдын аралыгында бери уланып келиптир да. Анан тийиштүү мамлекет органдары тарабынан кандай чаралар көрүлдү? Ошол айта кетсеңиз, азыркы ушул кагаздарга таянып айтып Бул ошол биринчи арыз 2021 жылдын 29 апрелинде жазылган. Ошодон берки гана арыздар. Ага чейинки арыздар менен тааныштыгым жок экен. Анан жана мен сөзүмдү бүтпөй калбадым. Ага чейин дагы бул чыр 2014 жылы башталган экен. 2014 жылдан бери ушул арызданып даттанып келишкен экен, бирок маселе чечилген эмес экен да. Анан жанагы жергиликтүү кеңештин сессиялары 2021 жылдын 5 февралында карап, жогорку бийлик өкүлдөрү чечсин деп туура эмес чечим чыгарып койгон. Анткени мыйзам боюнча биздин чечкенге акыбыз жок. Ошон үчүн аны экинчи тарап, урушуп аткандардын экинчи тарабы сотко берип, ошол чечимди жокко чыгарды да, сот. Ошол чечим жокко чыгаргандан кийин анан мынау депутаттар кайрадан сессияда карап, анан бул айылдын атын өзгөртүп коюшту. Ошол сессия боюнча да айткым келип турат да, ошол райымжандагы азыр бул боюнча дагы толуктап кетсек, ошол 23 сентябрда өткөн ошол дөң булак айыл өкмөтүнүн ошол жергиликтүү депутаттарынын сессиясы мыйзамсыз өткөрүлгөн деген таризде ошол митингге чыккансыздар, туурабы? Бундайга жол берилди деп ойлойсузбу? Мыйзамсыз болсо эмнеде туура эмес чечимдер кабыл алынган? Эми мындай, биз ошол арыз түшкөндөн кийин райондук мамлекеттик администрацияга кайрылганбыз. Кат жүзүндө жергиликтүү кеңештин сессиясын уюштуруп, ушул маселени коюп бергиле депчи. Анан белгисиз себептерден коюлбай жүрдү. Анан райондук мамлекеттик администрациядан бизге кат келип түштү, 23 сентябрь күнкүгө сессия белгиленди депчи. Анан бирок алар суранды, депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүнүн баягы юридикалык билими жок экен, ошон үчүн кеңеш алганга юристтерден болсо эчте келсеңер деп. Анан биздеги юристтерден эчтип бардык. Баргандан кийин ошол 21 депутат бар экен. 21 депутаттын 2-өө жок болуп, 19-у катышты. Катышкандан кийин ал жерде биз айттык, ушу моунча арыз түштү. Биз силерди айылдын атын өзгөртүп бер же калтырып бер деп айта албайбыз. Анткени бул силердин ыйгарым укугуңарга кирет. Эгерде мына юридикалык жактан түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, биздин юристтерге суроо берип, мындай кайра жообун алсаңар болот деп алар юристтерге суроо жооп кылышты. Андан кийин биз ошол сессияга тоскоол жаратпайлы, басым болбосун деген сөз болбосун деп райондун акими баштап сессиядан чыгып кеттик. Сыртта 1 сааттай күтүп турдук. Анан жергиликтүү кеңештин депутаттары кийин чыгып өздөрү элге айтты, ушундай айылдын атын өзгөрттүк деп. Бирок эми бунун канчалык деңгээлде мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес дегенге мен чыны баа бере албайм. Анткени муну бир гана депутаттар өзгөрсүн деген ойдо турушабы ушунда же өзгөрсүн деп алар чечим кабыл алышты да. Райымжан мырза, ушул Камболот Мусаевич да ошол президенттин Ош облусуна ыйгарым өкүлүнүн уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси да. Ушул инсанга да болгон наразычылыктарыңыздар дагы биз байкадык да митингге. Болгон болсо эмнеде болду ошол? Мен мына азыр юристтин айтканына абдан ыраазы болдум. Туура сөз айтты. Себеби анткени Камболот мырза деле ушул маселени оң жагынан чечкенге да аракет жасап атат. Анан эми мына Камболот мырза мына өзү турат, эми өзүнө ошол эле айтайын. Камболот мырза кирди сессияга, айылдык кеңешкечи. Айылдык кеңештин сессиясынын башталышына бул киши өзү кирип, өзү гана баштап берди бул киши. Ал жерде төрага болгонбу? Төрага болгон, бирок төрагага сөз бербеди бул кишичи, мына губернатордун өкүлү. Ал айылдык кеңештин төрагасына сөз берген жок. Анан дагы булардын бузганы айылдык кеңештин сессиясында тургутуу комиссиядан бир ооз сурап коюшкан жок. Тургутуу комиссия чечиш керек, караш керек. Арыз тургутуу комиссияга түшөт. Тургутуу комиссияга сүйлөтпөй деп коюшту. Анан кийин бул киши өзү эле баштап эле өзү эле сүйлөп эле болду. Анан бир депутат суроо берип калды бул кишигечи. Азыр мына губернатор өкүлдө. Акча каражаты кандай болот деп. Мына юрист туура айтты. Акча маселеси каралыш керек. Деди эле бул киши айтты. Акча каражаттан кыжылат болбогула, ал акчаны биз чечебиз. Биз беребиз силерге акчаны. Силер деди айылдын атын өзгөртүп бергиле деп бул киши талап койду да.
Анан эми губернатордун замы болгондон кийин бул жерде аким эчтеке дей албады, тиги айылдык кеңештин төрагасы да эчтеке дей албады, эчтеке сүйлөй албады. Ушинтип ушул киши өзү баштап сессияны өткөздү. Мен таң калам. Ушу мыйзамга туура келеби юрист? Айылдык кеңештин сессиясына губернатордун замы барып катышса, ооба мен түшүндүрүп берейин. Ооба, азыр Урайымжан мырзанын айтуусу боюнча бул ошол эле сессиянын процедурасы нормалары бузулду дегенди сыяктуу ойду билдирип атат да. Ушундайга болушу мүмкүнбү жол? Эми мен ошол тургундардын мектепте чыккан передачасында көрдүм. Азыр ошол передачаны да көрүп, анан азыркы айтканды угуп отуруп, эгер чынында ушундай болгон болсо, анда мыйзам бузуу болгон болот. Эмне себептен? Мен ойлойм, маселенин бардыгы ачык айкындуулуктун жоктугунда болуп атат. Эгерде мыйзамдын нормаларын бузбастан, ошол жерде жашаган калктын пикирин эске алып, сельский сход деп коет, чогулуш деп коет, курултай дейт, мыйзам жол берет. Ошону чакырып, бардыгына ачык, айкын жергиликтүү бийлик уюштуруп чечим кабыл алынганда, ошондо эл наразы болбойт деп ойлойм да. Себеби эми бизде демократиянын принциби бар да, көпчүлүк астылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Бирок ошол процедураны ачык айкын уюштурса, мисалы ошол эле сессияны айтып атат. Эгер ошондой болгон болсо, булар туура эле айтып атат. Ошол туруктуу комиссияда каралыш керек, ачык айкын болуш керек. Ошол жерде каалаган адамдар кириш керек, угуп туруш керек, көрүп туруш керек. Анан ошондо ынанат. Эртең анан бир жерге барганда да колунда далил болот, аргументтер болот, негиздер болот да. Ошон үчүн маселенин бардыгы, мен ойлойм, ошол туура сессияны алардын полномочиясы бар, ыйгарым укугу ушундай чечимдерди кабыл алганга, сунуштарды караганга. Бирок ошону канчалык ачык, айкын, мындай айтканда нейтралдуу, бейтарап өткөргөндүгүндө болуп атат да. Негизи эми бир нерсени баса белгилеп коюш керек да, ошол эле жергиликтүү депутаттарды шайлаган өзү эл болот өзү. Ошол эле Бабашуулунун тургундары өздөрү шайлаган депутаттар эми мындай чечимди чыгарганын дагы өз балким бир принциптерге же болбосо өздөрүнүн бир фактыларга таянып чыгарса керек. Бул эми акыркы чечим болбосо керек. Ушунча дагы мен айткым келет да, бул маселени чечүүдө өзү жергиликтүү кеңештерди тарабынан ошол депутаттар чечиш керекпи же элдин өзүнүн оюна коюш керекпи? Ошол аталган айыл кайсыл атта калыш үчүн? Сиз өзүңүз айткан ошол сельский сход. Ооба, мыйзам боюнча сельский сходдор, чогулуштар, жыйналыштар, курултайлар, булардын чыгарган сунуштары бул сунуш иретинде болот. Формалдуу эле, рекомендательный характер болот да. А бирок сиз туура айтып атасыз, ошол депутаттары ошол жерде тургундар өздөрү шайлаган. Аларга ыйгарым укук берген. Ошондуктан ошол депутаттар ошол ыйгарым укугунан пайдаланып, элдин атынан ошондой чечим кабыл алышты. Азыр юридикалык укуктуу жагынан алганда, алардын көпчүлүк менен алган чечими күчүндө. Бирок ошону эми кандай жолдору бар дегенде, жана урматтуу өкүлчүлүктүн кызматкери дагы айтып атпайбы? Эми бир жолу ошол чечимди сот аркылуу жокко чыгарып, бир жолу. Же болбосо экинчи жолу ошол жергиликтүү кеңештин чыгарган чечимини өзгөртүү боюнча ведомство аралык комиссия кандай корутунду чыгарат, ал деле белгисиз дагы. Өкмөт кандай корутунду чыгарат, жада калса жогорку кеңеш бекитеби, бекитпейби, президент кол коебу, койбойбу деген маселелер алдыда турат да. Азыр биз эфирибизге ошол Бабашуулу айылынын дагы ошо тургуну, ошол Бабашуулу айылынын аты өзгөрсүн деген тарапты колдогон тургун келип атат. Негизи эле бир эле айылдын тургуну болсо берет. Негизи ушул өзгөртүүгө эмне себеп болуп турат ушул айылдын өзгөртүүсүнө? Эми бул жерде өзгөртүүнүн себеби келечек үчүн, балдар үчүн. Бул жерде ошол эки уруу жашаганына байланыштуу ошо чыр ошол уруудун эсерин чыгып атат да. Кыргызда билесиздер, уруу деген эң чоң бир зат бар. Эми келечек балдар үчүн деп калдыңыз да. Негизи ошол Бабашуулу деле бул кыргыздын эле аты негизи да. Силердин берип аткан ушунда сунушуңуздар кандай болуп атат? Кайсыл атка өзгөртүүнү? Бизге эч кандай уруунун аттарын коюшту каалабай атабыз. Себеби ошон үчүн айттым, келечекте бизге өзүнүн эски аты бар. Бабашуулу мурунку аты Бөксө жол болчу. Ошол эски эле атты сурап атабыз өзүнүн. Асылбек Саматович, ушул боюнча дагы азыр айтып атат да, ушул
келечек муундар үчүн деп атат. Эми бул жагына кошулабыз. Анан негизи азыр бул боюнча да биз мыйзам боюнча да сөз кылаттык да. Негизи өзгөртүүнүн да өзүнүн эреже, тартиптери бар. Анан кийин ошол мыйзамга ылайыкташтырып, анын дагы бир ошол идеологиялык же болбосо эгер ошол нормалары бузулбаган болсо, анда өзгөртүүгө дуушар болот деп турабы? Ооба. Эми бул жерде ар бир кабыл алынган чечимдин астында ошол чечимге негиздеме келтириш керек да. Жөн эле жергиликтүү кеңештин депутаттары биз ушундай чечтик деп чечип кое албайт. Алар ошол негиздеп бериш керек. Ушул айылды атын эмне себептен өзгөртүш керек? Эгер өзгөрсө кандай өзгөрүүгө алып келет? Мисалы үчүн оң жана терс жактарын. Анан мыйзамда тилекке каршы келечек үчүн, балдар үчүн өзгөртүү деген норма жок. Бирок мыйзамда аттарды атаганда жана кайра атаганда мамлекеттик кызыкчылыктарды географиялык, тарыхый, улуттук тиричиликке байланыштуу жана башка өзгөчөлүктөрдү эсепке алуу менен жүргүзүлөт деп көрсөтүлгөн да. Бул маселе канчалык ошол элдин баягы турмушуна, социалдык, экономикалык абалына кандай өзгөрүү алып келет? Же башка максатта колдонулуп атабы? Мен дагы бир жолу кайталайын, эгерде ачык, айкын мыйзамдын нормалары менен сактап өткөрө турган болсо, бул жерде бул маселени чечсе болот. Анан ошонун акырында мыйзамга туура келип туруп өзгөрбөй калса, ага дагы макул болуш керек эл. Эгер туура келсе, ага дагы макул болуш керек. Бирок булар биринчи эле этапта турат азыр. Дагы канча этаптар бар аны басып өткөн. Туура эле, аны баскычты басуу үчүн дагы кыйла убакыттар керек. Бул менен мен айтып сурагым келип турат, ушундай жагдай жаралып барат бизде. Жакшы. Урайымжан мырза, ушул сиз азыр Бабашуулу айылы ошол аты калсын дегенге кандай бир аргументтерди мындай көрсөтө аласыздар? Сурооңуз туура. Мына жигит айтып атат Бөксөжөл айыл деп. Мен жана сөзүмдүн башында айтып өттүм. Бөксөжөл айыл статусу бар айыл, өзүнчө. Бизден 2 километр жогору турат. А Бабашуулу айылы өзүнчө статусу бар айыл. Бул 2 километр беракта турабыз. Ошондо бул бала дагы туура эмес айтып атат. Бул уруу деп атат. Уруу менин чоң уругум Карабагыш уруусу. Мен Карабагыш уруусунан болом. А атам Бабаш. Өзү аты адамдын аты Бабаш. Чоң атам болуп атпайбы? Бул урууга кирбейт. Сен мындай байкап сүйлө. Урууга кирбейт бул. Бул чоң атам болот. Менин уруум Карабагыш, эгер билбесең соң айтып берейин. Карабагыш уруусу болом мен. Билдиңби? Сизде кандай аргумент бар бул боюнча? Өзгөрсүн дегенге эмне себептерди мындай жөө келтире атасыздар? Эми бул жерде чын-чынына келгенде бизге караганда бул аксакал жакшы билет. Бирок тарыхка келип такалсак, архивде бардык документтерди биз издештирдик. Ошол жерден караштырдык. 1952 жылдан 64 жылга чейин ал жер кара дыйкан колхоз болгон экен. Андан кийин ал жерде Бөксөжөл деген аке айткандай тура эле Бөксөжөл деген айылдын аты бар эле. Кийин 1974-төн 77-ге чейин документ таппадык архивде, облуста. Эч кандай кагаз жок. Өкмөттүн бир эле ошол айылдын аталышы эмес, башка дагы кагаздары жок. 77-ден баштап Бабашуулу айылы катталган ар бир токтом эмелер бар. Мен аны мойнума алам. Ушундай чечим себептери берди. Ал жерде ичинен бай жең ичинен кеткен да. Эгер ошол нерсе болгондо биз эми ал убакта жок деген эсептеги балдарбыз да. Ошол боюнча мен протокол токтом издесем, почти мына 2010-го чейин Өзгөн районун издедим. 2010-дун биягында бизге айыл өкмөт бизде жок деп жооп беришти. Өзгөн район архиви дагы бизге жок деп жооп беришти. Сиз жооп берип коюңузга. Мына бул жигит айтып атат. Туура, мен өзүм айылдык кеңештин депутаты болгон, төрагасы болгон. Бирок ал мезгилде мындай тема чыкпайт эле. Бул мына ушул бала келгенден бери чыккан эме да. Эми буларды азыр айтсам, Куранбаевдин баласы болуп кетет, небереси болуп кетет. Ушул бала келгенден бери азыр мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде элди бузганга, мына вирус турат, буздукулук кылганга, эки урун чагыштырганга, анан дагы айтам. Бул уруу эмес, Карабагыш уруубуз. Бул чоң атабыз Бабаш. Анан Бабаш, мына биз эми тарыхый мен азыр кара кетсем болмок экен.
мен Шашылбек келе қалдым. Бізде қырғыз орыс энциклопедия деген кітап бар. Орыс энциклопедиясы. Орыс энциклопедиясы қырғыз энциклопедиядан 1987 жылы орыс энциклопедиясы қырғызша қотарылған екен. Осы кітапта тұрады. Баяғы мен айтқан Бақмал айыл комитеті, Дөңгелек айыл советі 9 айылдан тұрған статусы бар айылдар. 9 айыл. Осыға мына Бөксө жол, Бабашұлы кіріп кетеді. Анан ошо айткандай, бұл урунун аты емес. Сен туғанда тур емес, сен көрөсү берип. Эгерде урунун аты болсо, мен өзүм замын кол көтөрүп айтам, аты өзгөртүлө. Эгерде урунун аты болсо, мен азыр мыйзамы юрист турат. Эгерде урунун атын тактап бере албасаң, анда сен өзүң жооп берип каласың. Мен юристтин көзүнчө айтайын. Бул урундук эмес. Бул чоң атамдын аты, адамдын аты. Жоперсин болобу? Бул себеп мындай да. Эми биз азыр дагы эле айтып атам. Биз жашпыз. Биз билбейт элек. Бирок мына кече жакынга чейин азыр айтат акебиз, атабыз деп. Буга чейин ошол бул жөнөкөй карапайым элдин ортосунда болгон мамиледе ошол биз бабаш урубуз деп ошого чейин эле жакшынакай эле болуп, биз моңгол уру, булар бабаш уру болуп жакшына эле келгенбиз. Эч бу жерде уруш талаш болгон эмес. Бул жактарда дагы жок, бизде дагы жок күнөө. Берде эми кээ бир болбогон сөздөрдүн эсебинен болуп кетти. Бул жерде мени канча караласа деле мен түшүнөм. Кандай десе эле эме алам, мен бул жерде тактама ретинде кагаз карагам. Берде экөөнү чабыштырыш жөнүндө эмес, тактама ретинде. Ошондо силердин тараптардын кызыкчылыгы эмне болуп атат ошондо? Кызыкчылык кайсыл атты мындай аргумент катары айтасыз ушул? Эми аны эл ошол жерде ал жерде ооба туура, ал жерде элдин өкүлдөрү бар, депутаттар, ошолор өздөрү чечет. Мыйзам чегин чечет, өздөрү кандай чечкенде алар өздөрү карайт экен да. Биз дагы сот дагы, бийлик дагы кое албайт экен, ошол жердин жергиликтүү өкүлү өзү чечет экен. Эл колдогон депутаттар. Ошол жакын арада мен дагы ушул баланын сөзүнө жооп берип коеюнбу? Толуктап койсоңуз болот, кыскараак. Толуктап. Мен толуктаганымдын себеби мына губернатордун өкүлү отурат, ушул өз баштап берген үчүн бул жерде коррупциялык иш болуп калды. Коррупциялык дегеним ошол жерде депутаттарды акчага сатып алган. Бул далилденип турат. Ошо жакында бизде эмебиз бар, видео камерабыз бар. Мен тастыктап көргөзүп берем мына сатылгандай. Анан булардын мурунку нараазычылыгы дагы видео камерага түшүп калган. Азыр булардын 7 баласы жакында сот болот, камалат. Эми мунун аркасынан азыр 15 адам дагы 500-300 миңден штраф төлөнөт. Аялдары бар, балдары бар, небелери бар. Булар дагы эле кайра өзүнүн бир сөзүн кайра кайталап бизге төңкөп атат. Мен видео камера биз тастыктап берем, мен көргөзүп берем. Азыр да көргөзүп берем. Мен ала келбепмин да, азыр алып келин. Анан кийин дагы статус тууралуу. Статус тууралуу мына Сайыз мезгилде Кулатов деген министр иштеген, 76-жылы. Кулатов министрдин мына эмне дедим? Аймак боюнча биографический карта дедим ба? Ошо боюнча кол коюп берген экен. 76-жылы Кулатов президент совет министринин төрагасы болуп турганда. Ошол аймак боюнча бизде карта дагы бар. Бардыгын мен алып келип көргөзүп койсом болмок экен, бирок кыскасы бардыгы бизге мыйзамдык да. Мыйзамдын гана негизинде кетип атабыз. А мыйзам бузуучу булар. Туура эмес кылып атат. Камбот Мусаевич, канчалык кошуласыз бул ойго? Мен абам жана мен адресиме бир аз туура эмес сөз айтып койду, ошону мындай чындыгын айтып коеюн. Эми ал жерде эгер мага ишенбесеңиздер 20 депутат отурду, райондун акими, юристтер отурду. Биз баргандан кийин регламент боюнча төрага өзү сессияны ачып, сессиянын максатын, регламентин бекитип, күн тартибин карап, андан кийин бизди тааныштырып, биринчи акимге сөз берди. Андан кийин мага сөз берди. Андан кийин юристтерге суроо жооп болду. Анан биз чыгып кеттик. Абам бир аз туура эмес айтып койду. Буну эгер кызыксаңыздар өзүңүздөр теге депутаттардан сурап тактасаңыздар болот. Анан экинчи суроо кандай болду? Ошол позициянан кийин мындай ошол митингге чыкканда облат администрациянын жетекчиси деп айтпады, ошол мындан аркы кадамы ошол жакын арада чечип беребиз, аракет кылабыз деди. Бул боюнча да ошол Зиядин Жамалдин дагы билдирүүсү бар. Буну дагы назар салып койсок. Мына жакында азыр губернатордун өкүлү айтып атат. Губернатордун өкүлү ошол күнү сессияны баштап бергендеги биз камерага тартып койгонбуз.
мына эртең губернатор менен барам деп атасыз, барганыңызда көргөнсүз канчалык мыйзамдуу экенин. Мен только мыйзам негизинде гана сүйлөйм. Мыйзам негизинде сүйлөйм. Ошо жерде сен кантип баштадың, кантип качтың, кантип сен жабынан кантип чыгып кетип калдың. Бардыгы видео камерага тартылган. Ошону көргөзүп берем губернатордун алдында өзүңө. Анда биз губернатордун дагы сөзүн уксак да, ал боюнча өзү да билдирүүсүн жакын арада билдирген да, сиздер ушул митингге чыкканда. Мисалы мен карап көрөйүнчү, мына эгерде ушул жумада мен графигимде боло турган болсо, мен сиздерге кабар берем. Анда кийинки жумага калтырбай ушул жумага барабыз. Бир 2-3 маселени коебуздан ошого бир пикирге келишибиз керек. Айтып коеюн, уят мындай кылганыбызчы бизге. Эми кыргыз элибиз биз байыртадан канча ошо тарыхында элибиз. Айттым го, сиздер эми башка көйгөй менен келсеңиздер жарашат эле. Азырман ушу элди экиге бөлүп алып урушуп келип атканыңыздар туура эмес да. Айтып жатат Зиядин Жамалдинов ушул маселени чечүүгө көмөктөшүп аракет жасайбыз деп атат да. Негизги мындай конкреттүү чаралар кандай болот мына аркы бул администрациянын позициясы, анан аркы аракеттер кандай болот? Биздин бир эле булардын да өздөрүнүн биздин бир эле позициябыз бар. Бул эки тарапты достоштуруу, ынтымакка чакыруу. Ошол биздин Зиядин Жамалдинов губернаторубуздун дагы максаты ошол. Эки тараптуу достоштуруу, ынтымакка чакыруу. Ал киши айтып атат, чындап эле ушул атабыздын атын өзгөртөлү, айылдын атын өзгөртөлү дегенден көрө ушул айылыбызды өнүктүрөлү, айылыбызга асфальт төшөлү, айылыбызга мектеп салалы деп талассак жакшы болмок депчи. Биздин позиция ушундай да, эки элди достукка чакыруу. Болду, башка бизде позиция жок, ынтымакка чакыруу. Эгер мындан ары дагы ушундай конфликттер болгон болсо, эми биз албетте ниет кылабыз, что ынтымак менен чечилет депчи. Эгерде болбосо анда мыйзамдуу жагы менен ушу эки тарап кантип чечсе болот бул маселени? Эми чын-чынына келгенде мындай маселе мындай кадыресе көрүнүш болбой калды. Мен айтайын дегеним, азыр туура айтып атты. Эми Кыргызстан боюнча биз билебиз, айылдарда кандай проблемалар бар. Көчөнү асфальттайбыз, суу чыгарышыбыз керек, таза суу кылыш керек, башка. Бирок бул эми бул кичине маселе. Айткыңыз келет, мындан да глобалдык проблемалар бар деген. Мындан да чоң проблемалар бар да. Бирок ошондой болсо дагы элдин ичинде көйгөйдү все равно бир жолуну таап, издеп чечиш керек да. Мыйзамдуу жолу бар. Эми мен айтайын дегеним, бизде Кыргызстанда ушул маселеге байланыштуу мыйзамдар жакшыбы, жакшы эмеспи, бүгүнкү күндө күчүндө булар. Ошол мыйзамдарды элге, жергиликтүү элге, ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттарына жакшынакай кылып түшүндүрүп, ачык айкын дискуссияны уюштуруу бул жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын милдети болуп эсептелет. Ошол эле аким, мен ойлойм, ошол жерде бир күн эмес, керек болсо 1 ай, 2 ай жүрүп түшүндүрсүн. Ошол угатпайбызбы? Адамдардын кээ бирөө түшүнүп сөйлөп атат, кээ бирөө түшүнбөй сөйлөп атат. Кээ бирөөлөр мыйзамдын нормаларын айтып атат, кээ бирөөлөр такыр башка нерсени айтып атат. Ошондуктан бул маселеде мындан кийин дагы мындай прецедент түзүлбөш үчүн бул маселени ушул азыркы мыйзамдардын негизинде элдерге зыяны тийбей тургандай көпчүлүктүн пикири эске алынып чекит коюлуш керек да. Ошол эле мамлекет мыйзамдарды эмне үчүн ойлоп чыккан? Ар бир жергиликтүү бийликтин, улуттук жогору жактагы бийликтердин ар бир кабыл алган чечими жок дегенде зыян алып келбеш керек да элге. Зыян алып келбеш керек. Ошон үчүн бул жакта бул маселени ошол жөн эле ошол айылдын өзүнө таштап койбостон, ошол айыл аймактын жергиликтүү кеңеш, айыл өкмөтү, райондук мамлекеттик администрация, президенттин ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнүн аппараты булар ошондой түшүндүрүү иштери аркылуу, ачык айкындуулуу аркылуу камсыз кылыш керек да укуктарынча. Башка эми биз азыр мыйзамыбыз жаман экен же жакшы экен деп аны сыртка коюп койбойбуз да маселеничи. Туура, Аймжан мырза, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, эфир соңунда өзүңүздөрдүн ушу позицияңызды билдирип кетсеңиздер. Мен азыр юристтин айтканы сөзүнө мен абдан кошулам. Айылды өнүктүрүш керек. Ынтымакка келиш керек. Азыр только өнүгүү жолуна өтүш керек. Ушул жолдо мен кошулганым, мына азыр губернатордун өкүлү да отурат. Эң негизгиси бул эки тополоңдун ынтымакка келбесе, айылга тийбейли, айылды өнүктүрөйлү. Келечекти ойлойлу. Мына жаш бала айтып атат, эми келечек андай мындай деп. Эми сөздү бузса кете берет экен, ар жагыначы. Мен сөз бузбай эле ачык эле айтайын.
давай андан көрө келели, айылды өндүктүрөйлү. Жигиттер айтат, асфальт кылайлы, жаңы ишкана ачайлы, аялдар иштесин, келиндер иштесин, жаштар иштесин. Азыр Россияга талап кетип атпайбы? Казакстанга кетип атпайбы? Эмне үчүн кетип атат? Эмнеге чакырасың Россиядан? Эмнеге чакырасың Казакстандан? Мына сен ошол ушуган чакырдың. Давай ынтымакка келип туруп, оларды чакырбастан айылды өнүктүрөлү. Мен айтканым ушул. Өнүктүрүү жагын ойлойлу. Сиздин оюңуз боюнча. Сиздердин мындай азыр эми ушундай көнүштөрдө болуп атат сиз тараптан да атат. Эми канчалык суроомузду толук так бериңиз, жооп бериңиз, ылайыкташтырып. Мен укпай калдым да, кечиресиз. Азыр ушул Урайымжа мырза айтып атпайбы, ушундай сиздерди айрым сиздер тараптардан ушул мындай күчкө салып, бир коркутуу, үркүтүү жол менен дагы ушул Бабашул айылын өзгөрткөнгө аракет жасап сиздерде ошондой көрүнүштөр болду беле сиздер тараптан? Эми берде биз мыйзам чегинде кетип атабыз баардыгын элечи. Мен ошол жерде деле айткам, эгер туугандар мына мыйзам чегинде документте берилген баардык протокол токтомдор чыккан болсо, ошол союз убактанбы, азыркы кездеби эч кимге үндөй албайсыңар, сөз чыкпайт, мыйзамга баарыбыз баш ийебиз. Эгер жок болуп калган болсо ошол документтер, анда өзүңөр акылдашып көрөлү деп эле айткам. Эгер ошол Асылбек мырзанын айтуу боюнча, эгер мыйзам ушу жол болсо, ошол Бабашул аты өзгөрүлбөсүн деп эгер депутаттар колдогон болсо, ага сиздер кошуласыздар, андан ары айтуусу боюнча бир айылды өзгөртүүгө бир салымыңызды кошуп, андан ары ынтымакка келели деген сунуш айтып атат да. Албетте ынтымакка келиш керек, бирок баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Биз издеген далилдердин арасында документтер жок. Чындыгында жок. Жанагы абам айткан документ 1976 жылы просто бул жерде Кыргыз ССРинде Кулатов деп атпайбы? Ошол убакта комиссия гана состав эткен боюнча эле протокол бар. Ал жерде ушул айылдын аты өзгөрсүн деген протокол жок. 95 жылы эми баягы жергиликтүү калктардын жайгашкан жерлерин, айылдарын ошол берген эми өкмөттөгүлөрдүн баардыгы. Ошонун эсебинде статус берилген экен. Ага, ошол статустун негизги протокол барбы десек, жок деп берди. Ал документти берсеңиз беребиз. Мен жооп берген ушул. Протокол бар беле? Протокол эме бар. Мына жигит айтып атат азыр. Дагы туура эмес айтып атат да. Кыргыз Республиканын мына юристтер мен айтайын. Кыргыз Республиканын статут управлениясы бар, Бишкекте. Ошол статут управлениядан Бабашул айылынын статусу бар деп келген. Ош областында статут управления бар, Ош областынан дагы статут управлениядан берген Бабашул айылынын статусу бар деп. Дагы андай эме керек. Бул эми райондуку болсо керек эми кечеги дагы алган Кыргызстан менен областтыкы ишеничтүү да статусу бар айыл. Именно Кыргыз Республиканын статусу боюнча Бишкекте турат бизде. Мен ала келип азмында көрсөтмөкмүн. И Ош областынын статусу турат. Экөөндө тең Бабашул айыл деп турат да, статус бар да. Жыйынтыктоочу суроону бергим келип турат. Асылбек Заматович, ушул маселеде ким чекит коюш керек? Анан кантип бул маселени чечүүгө ушундай жолдордун кеңеш катары айтып койсоңуз? Бул маселенин чечүүнүн мен кыскача айтсам 3 жолун көрүп атам. Ошонун 2 жолу бул укуктук талап. Биринчиси ушул жергиликтүү кеңештин кабыл алган сессиясынын чечими андан аркы этаптардан кандай жыйынтык менен өтөт. Андан дагы көз каранды да. Экинчиси бул жогоруда айтылып кеткен сот аркылуу. Ошол эле жергиликтүү кеңештин сессиясы мыйзамсыз өткөн болсо, аны соттон тиешелүү аргументтерди келтирсе, сот мыйзам талаасында чечим чыгарып жокко чыгарышы мүмкүн ал чечимди. Ошондо кайрадан эле мурдагы баштапкы позицияга келет. Анан үчүнчүсү бул укуктук маселеге байланышкан эмес, бул өз ара келишүү, өз ара сүйлөшүү аркылуу бир пикирге келишүү. Мен жанагы дагы бир эмеси, ошол жободо мен айткан географиялык объекттер менен аттарыны, аттар 2-3 сөздөн ашпаш керек деген да норма бар да. Бул деген бир объектинин айылдын аты 2 максимум 3 сөздөн ашпаш керек дегенчи.
Бирок бул баягы аталыш берип атканда, жаңа аталыш берип аткандагы нормада, а буларда азыр статусу бар экен. Аталышы бар. Кайра өзгөртүү дегенде бул уже норма иштебей калат. Себеби кайра өзгөртүү дегенде уже башка норма бар. Ал жерде жазган ошол ошо географиялык объекттердин бир тобуна бирдей аталыш коюлса, бул чарбалык, дагы башка иштерге кыйынчылык келтирип жатса эгер ошол аталышы. Анан экинчиси, айрым объекттер жоголуп кеткен, бирок өткөн мезгилде да азыр да кеңири белгилүү географиялык аталыштарды кайтарып берүү максатында болсо. Ушундай бир 3 жолу бар да. Түшүнүктүү. Ушу менен биз программа сөз соңуна чыгып баратат. Айта кетсек, Өзгөн районуна караштуу Бабаш уулу айылында учурда 70-80ге чукул түтүн жашайт. 1962 жылы айыл статусуна ээ болуп, Бабаш уулу деп аталган. Учурда аталган айылда жашоочулар 2 урууга бөлүнүп, айылдын атын өзгөртүү маселеси боюнча 2 тараптуу талашууга түшкөн. Өз кезинде тийиштүү бийлик өкүлдөрү тарабынан дагы бул маселени чечип берүүгө даяр экенин дагы ишендирди. Демек, элибизде жакшы сөз бар. Ырыс алды ынтымак, кеңешип кескен бармак оорубайт. Айтарыбыз, ынтымакта кеңешип жасаган иштин акыбети жаман болбойт. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.